Assalamu alaikum. Бүгүн мен сиздерге ушундай кооз жана бат токуучу берөтканы көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге Alize Lana Gold жиби жана 5-номердеги курчок керек болот. Бир жиптен бир берөткө чыгат. 100 граммда 240 метр болот. Биринчи биз ушундай кадимкидей эле петля илип алабыз, петля топтоп алабыз узун кылып, башты ченеп ошого жараша. Менин манекенимдин башына 56-54 сантиметр болду. Ошого мен 74 петля кылып илип алдым жана эң биринчи петляга киргизип, ушинтип экөөнү бир кылып улап алам. Ушундай кылып токсоңуздар болот. Анан биринчи ряд көтөрүлгөнгө 3 воздушный петля, анан кийин ар бир илмектен ушундай воздушный петля кылып бир айлантып чыгабыз. Ушундай кылып алып, экөөнү бир кылып ушундай да алганды билгендер болсо, бул оңой токулат. Ушинтип бир катар кылып илип алабыз. Бир айланып чыгабыз, ошентип ушундай кооз болуп чыгат. Ар бир илип алган 74 илмектен ар биринен ушинтип воздушный петля илип чыгасыздар. Бир айлантып, анан ушул жерге келгенде биринчи илип алган илмектин биринчи рядынан илебиз дагы. Бир илип алып, кайра сразу курчоктогодон да чыгарып, ушундай кылып бир круг кылып алабыз. Эми экинчи ряд башталды. Экинчи рядка бери оң жагынан бир воздушный петля кылып, кайра сол жагынан, арка жагынан алабыз. Бул резинка токулуш болот. Берөтканын маңдайындагы резинкасы. Бирөөнү бер жагынан, бирөөнү нар жагынан кылып, ушинтип алып токуп аласыздар. Бул биринчи жолу токутканда бул резинка токугандан адашат. Ошон үчүн сиздер карап, кайра кайталап, пауза кылып токтотуп көрсөңүздөр болот. Мынакей ушундай да көрсөтүп коеюн. Аркасына аркы жак бетинен аласыздар, кайра бери лицевой бетинен аласыздар. Ошентип резина токулат. Резинанын өзү кенендеги ширинасы 8 сантиметр болгон жакшы болот. Кээрлер ичке кылгыңыз келсе 2-3 айлантып койсоңуз болот. Жоң кылгыңыз келсе андан да резинкасын 5-6 айлантып койсоңуздар болот. Мен 8 сантиметр болгончо токудум. Ушундай кооз жапышный болуп түшөт резинкасы. Мен деген экинчи катарды токугандан эле сразу спиральга келтирип алганмын. Себеби улам кошулган жери билинип аягына чейин жантип сызыкча түшүп калат. Кээрлер ар бир ряд айланган сайын кошуп отурат круг кылып. Мен болсо спираль кылып эле айлантып кеттим, эч кандай кошкон жокмун. Биринин үстүнө бирин кылып эле айлантып кете берсеңиздер, ошондо жакшы билинбейт. Эгерде ар бир ряд бүткөн жеринен жантип петля менен петляны бириктирип кошуп турам десеңиздер да болот, ошентип кошсоңуздар да болот. Мен сразу эле спираль кылып кеттим. Эми кайра биринчи ряд токугандай кылып, ар бир илмектен воздушный петля токуп аласыздар, бир айлантып. Мынакей. Мен ушундай спираль кылып койдум. Ушул жери аркасына келет дагы тегиз болуп түшөт. Ар бир илмектен 74-тү кайра илип аласыздар. Жантип алдынан, аркасынан токубай, эми үстү жагынан кетип аткан рабочий ряд жак менен кетесиздер. Ушундай мен ченеп көрдүм, 8 сантиметр болду. Эми
Ошентип ар бир илмектен 74 петля илип алып токуп алабыз. Ушундай ар бир үстүнөн ар бир илмектен илебиз. Ушундай кылып бир круг айлантып алгандан кийин бул жерге метка коюп коюңуздар. Канча ряд болгонун билип туруш үчүн мен дайыма азыркы узорду 10 ряд кылып токуйм. Сиздер кааласаңыздар 12 кылып токуңуздар, если детский болсо 9 ряд кылып токуңуздар. Ал үчүн бизге мына бир илмектен илип алабыз, кайра экинчи илмектен дагы илип алабыз. Ошондо 5 илмек болот дагы, 5-өөнү 1 кылабыз. Кайра экинчи илген илмектен дагы бирди. Ушинтип мына экинчи кылып ушинтип илгенде пышный болуп түшөт. Мынакей бул жерден бирди, бул жерден бирди. Ошондо общий 5 болот. 5-өөнүн 1 даласына. Кайталап көрсөңүздөр түшүнүктүү болот. Өзү курчокто 5 илмек болот да, 5-өөнүн 1 кылып өткөзүп аласыздар. Курчоктогу бирөөнү абадан, экинчисин мурда токулган жерден кайра абадан, кайра экинчи илмектен, ошондо общий 5 болот. 5-өөнү чогуу 1 кылып алып коесуздар. Ушинтип башынан аягына чейин токуп аласыздар. Ушундай кылып адашпай, эч жерден кошпой, эч жерден кемитпей 10 айланып аласыз, 10 ряд кыла аласыз. Спираль болот. Жана метка койгон жерге келгенде 1 ряд болот. Ошентип 10 ряд кыла алсаңыздар, стандартка нормальный эле болот. Мынакей ушундай узор болуп түшөт. Ар бир илмектен 2 жолдон илим калат. Өзү курчокто бирөө, экинчисин воздушный илип алабыз. Үчүнчүсүн мурунку илгенден кайра кийинки илмектен ушинтип отуруп 10 ряд кыла аласыздар. Түшүнүксүз болгон болсо YouTube каналдын профилиндеги Telegram группага жазсаңыздар, мен бардык суроолоруңуздарга жооп берем. Ар бир үйдө отурган айымга үйрөнүп, эгер бош убактыңызда эмне кыларыңызды билбей жаткан болсоңуз, ушундай токуу менен алектенсеңиз болот. Токуунун аябай пайдалуу жагы көп. Жаман ойлордон алыс кылат, жана балдарыңызга, жана жакын адамдарыңызга ушундай токулган буюмдарды белек кылсаңыздар болот. Өзүңүздүн балдарыңызга токуп берсеңиздер болот. Бул беретка өтө бат бүтөт. Жана бир эле жип кетет. Ушул жип мисалы 2023-жылы Кыргызстанда 170-165 сомдон, ушу 165-170 сомго бир беретка токуп аласыз.
жана береткалар канча экенин өзүңүздөр билесиздер. 1000 сомдон кем эмес сатылат. Токуганды үйрөнүп, ар түрдүү размерде, ар түрдүү цветтен токуп заказ алсаңыздар болот, жакындарыңыздарга белек кылсаңыздар болот, шарф менен токусаңыздар болот. Бул өтө суукта болбосо дагы кеч күздө жана эрте жазда кийгенге өтө ыңгайлуу, бирок токулган буюм канчалык жука болсо деле аябай жылуу болот. Комментарийге дагы кандай нерселерди токулганын көрсөтөйүн, эмнелерди көрсөтүп берейин, ошолорду жазсаңыздар болот. Мен сөзсүз сиздерге көрсөтөм коонурчулуктун. Токулган буюмдарды жазсаңыздар болот. Кандай нерсени көрсөтчү деп жазсаңыздар, мен ошону көрсөткөнгө аракет кылам. Ошентип мен 10 ряд токуп алдым. 10 ряд токуп алгандан кийин эми кыскартыш керек. Беретканы кыскартканда мына метка турган жерге келип, ал жерден тегиздебейбиз деле. Анткени бул билинбейт, спираль болуп, төбөсүнө келип бүтөт. Мынакей мурда илип алган жерден 2 жолу илсек, эми ар бир жаңы илмектен илип кыскартабыз. Кыскартканда азыр мен көрсөтүп берем. Ар бир жаңы илмектен илинип кыскартылат. Мына узору да жакшы. Кандай десем, бир горош, бир нерсе сонун көрүнөт. Мына кол менен кармаганда, кийгенде сонун болуп көрүнөт. Азыр видеодон сиздерге кандай көрүнүп атат билбейм. Мынакей менин узундугу 20 сантиметр болду. 20 сантиметр, береткага нормальный 20-22 сантиметр жакшы болот. Мынакей эми ар бир жаңы илмектен биринчи рядты обычно токуйбуз жана жаңы илмектен кыскартабыз. Кандай кылып түшүндүрсөм, мисалы биринчи кайра экинчи илмектен алабыз. Ушул эле экинчи илмектен бирди алабыз дагы, кайра үчүнчүдөн дагы бирди алып, ушинтип кыскартып отурабыз. Эми жаңы илмектерден экини катары менен алабыз. Ошондо кыскарат. Андан кийинкисин ушинтип через кылып отуруп, беретканын төбөсүн кыскартабыз. Мен 10 катар кылганда 20 сантиметр болду. 12-11 катар кылсаңыздар болот. Кыскартканды жакшылап көңүл коюп байкасаңыздар, биринчи рядтын через кылып кыскартабыз, резко кыскартып кетпейбиз. Андан кийинки катарларын резко кыскартып берсеңиздер болот. Мен ушул кыскартып аткан жактары сиздерге түшүнүктүү болсун деп кеспей, түрдүрбөй, без монтаж эле жүктөдүм. Через кылып ушинтип кыскартып отурабыз.
ушинтип айланып меткага чейин келебиз, через кылып токуп. Эгер окшошпой жатса кайталап токуңуздар. Биринчи жолу эле токулганда баары окшошуп кетпейт. Бардык эле нерсени биринчи кылганда кичине кыйыныраак болот. Андан кийин колуңуздар көнөт, көзүңүздөр көнөт. Ошентип анан оңой болуп калат. Анан бул берютканы 1 саат эле токуп койсоңуздар болот. Эгер менде көп заказ болуп калганда мен бир күндө 6 берюткага чейин бүтүрөм. Аябай жакшы үйрөнүп алсаңыздар, кошумча киреше катары дагы пайдалансаңыздар болот. Бош убактыңызда эмне менен алектенериңизди билбей жатсаңыздар, ушундай токуганды үйрөнүп алсаңыздар болот. Буну кайсыл убакта, атайын отуруп, атайын бир место, же свет эч нерсенин кереги жок. Качан колуңуз бош болгон убакта токуп кое бересиз. Бул буюмдардын срогу өтпөйт. Бирөөгө белек кылсаңыз аябай колдо жасалган, оригинальный белек болот. Эми экинчи ряддан баштап метканы алып кое беребиз дагы. Ар бирин илмектен кыскартып баштайбыз. Ошондо ар бир илмекти жаңы илмектен алабыз. Мурда илмектерди бир илмектен 2 жолудан алып, анан кайра жаңы илмек кошулуп аткан болсо, азыркыда ар бирин жаңыдан илип баштайсыздар. Ошондо батыраак тегерек болуп кыскарат. Токуган менен алектенсеңиздер, тиги эле эмне болуп атат, бул эмне сатылып атат деген нерселерден дагы алыс болосуздар. Мен ырчылардын жашоосуна, башка атактуулардын жашоосуна көп деле кызыга бербейм. Мага ошо колум бошой калса эле коонүкчүлүк менен алектенем. Токуп, бисерлерден ар кандай нерселерди жасап. Мен наоборот ушуну жасаган дей салам. Сиздер дагы үйрөнсөңүздөр болот. Онлайн кылып платный окуу деле ачсам болмок, бирок кызыккандар үчүн бесплатный үйрөтөйүн дедим. Буюрса колдоп, катталып, башкалар менен бөлүшүп, коонурчулукка кызыккан айымдарга жиберип койсоңуздар, дагы жакшы нерселерди жүктөгөнгө аракет кылам. Жакшы видеолорду тартып, пайдалуу, күнүмдүк жашоого керектүү нерселерди жасаганды, тиккенди, токуганды көрсөтүп. Ушинтип ар бир илмектен илип отуруп кыскартабыз. Качан 5-6 бир 10го чейин петля калганга чейин айлантып кыскарта беребиз. Канча круг айланат, канча эме болот. Ал ушинтип билинбей эле кыскарып калат. Жибимди аз калды, буюрса ровно жетет. Сиздерге дагы бир жолу эскертип кетейин. Алиса Lana Gold жиби 100 граммда 240 метр болот. Ошол жетет бир берюткага, чоң адамга. Эгер детский токуйм десеңиз, жиби ашып калат. Көп буюмдарды токуп койгом, аларды видеого тартканга убактым жок болуп. Кээде мен машинада баратканда узак жолго салып коем. Машинада кетип атып токуп кете берем. Ошол кандай буюмдарды токуганымды буюрса видеого тартып бөлүшүп коем сиздер менен. Токуганды үйрөнүп алсаңыздар жакшы. Балдарыңыздар уктап атканда деле жанында отуруп токуп бересиздер. Таңкылдап үн чыкпайт. Балдарыңызды ойгото алам дебейсиздер.
ушинтип жипти кесип узуныраак кылып кесе аласыздар. Мен адашып узун жагын кесип кыска жагын калтырып алдым. Ушуну ар бир петлядан илмектен ушинтип ийилип пластигине кичине жоонураак болот. Петлялардан өтүш кичине кыйыныраак болот. Жипти узунураак эле калтырыңыздар. Мен адашып видеого алаксып атып кыска жагын кесип алдым. Ушинтип бекемирээк тартып, ашкан жипти ички бетине өткөзүп алабыз дагы. Ушинтип өзүңүзгө удобный болгон жерге, өтө алысыраак эмес, ушинтип же чыгып кетпей турган кылып байлап, катып, түйүп жиптин учун бекитип коебуз. Видео жаккан болсо лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, комментарийге ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Менин жаңы эмгегимди баалап, катталып кетсеңиздер, мен дагы жакшы видеолорду жүктөгөнгө аракет кылам. Баарыңыздарга жакшылык, үйүңүздөрдө тынчтык болсун. Ушундай сонун берүүткө даяр болду. Сиздер да сөзсүз ток көрүңүздөр. Өзүңүзгө, кыздарыңызга ток берсеңиз болот, жана жакын адамдарыңызга белек кылсаңыздар дагы өтө сонун подарок болот. Ушинтип жаңы башталгандагы жибин дагы катып бекитип коесуздар ички бетине. Ушундай